Эне үйдүн куту. Бирок үй бүлөнүн түйшүгү менен күнүмдүк тирикчиликтен чыга албай, өзүнө убакыт бөлө албаган аялдар да жок эмес. Аксы районунун Кызыл Жар айыл аймагына караштуу Кум айылында дал ушундай энелерди бир аз болсо да үй түйшүгүнөн арылтып, спортко тартуу максатында волейбол оюну уюштурулду. Бул 30 жашка чейинки жогорку 30 жаштан жогору кыз келиндерге бул ден соолугун чыңдоого, баягы үйдөгү проблемаларын унутууга, бир өбөлгө болсун деген максатта биздин азыркы учурда 11 команда катышып атат. Учкоргон айыл өкмөтү боюнча бул үйдө отурган айымдар, энелер, жалпы энелер катышып жатат. Бул капитандар бул өзүм эле жеке эмгегим эмес, бул деген көп адамдардын эмгеги. Капитандар менен биргеликте иштешип атабыз. Жетекчилер мына бүгүн айыл жергесинде болгондуктан Орозбай Күчкөнов атындагы орто мектебинин директоруна чоң ыраазычылык билдирем. Бизге уруксат берип ушунча аялдардын спортко чакырып жатканына чоң рахматымды айтам. Бул күнү спорттук аянтчага кадимки күндөгүдөй балдарын, үй бүлөсүн ойлоп үйдө отурган энелер эмес, бирин-бири колдоп, оюнга кызуу аралашкан айымдар чогулду. Алар үчүн бул жөн гана мелдеш эмес, баарлашып, эс алып, өздөрүнө убакыт бөлүп, ден соолукка кам көрүүгө мүмкүнчүлүк болду. Бул оюндун уюштурулганына биз аябай кубанып турабыз. Буга чейин дагы бизде мектептер арасында оюндар болсо, бүгүнкү күндө мына азыр үйдө отурган ар бир энени спорттук иш-чарага чакырып отурабыз. Бүгүн 12 команда келип, маанайлары жакшы. Эненин дени сак болсо, анда баланын дени сак болот, коомдун дени сак болот демекчи. Бул иш-чараны дагы уланта берүү биз үчүн ийгилик. Катышуучулардын айтымында буга чейин мындай спорттук иш-чаралар негизинен ишмер аялдар арасында өткөрүлүп келген. Ал эми бул жолку демилгенин өзгөчөлүгү үй бүлөнүн түйшүгү менен алек болгон, үйдө отурган аялдарды да коомдук жана спорттук жашоого тартуу. Айылда чоң майрам десем жаңылышпаймын, себеби биздин айылда үйдө отурган энелер үчүн бүгүн өзгөчө майрам деп айта аламын. Энелер только бул жерде үйдүн турмуш тиричиликтин көйгөйлөрү менен гана жүрбөстөн, бүгүн бир аз болсо дагы ошолорду унутуп, бизди оюн-зоого уюштуруп берген уюштуруучуларга терең ыраазычылык айтмакчыбыз. Мындан ары дагы мындай оюндар көп болуп, кыз келиндер арасында спортту өнүктүрүү максатында мындай оюндар көп болушун каалайбыз. Оюн учурунда аялдардын маанайы да көтөрүлүп, күнүмдүк түйшүктөн бир аз алыстап, спортко болгон кызыгуусу байкалды. Кээ бири үчүн волейбол көптөн бери ойнобогон спорт болсо, айрымдары үчүн кайрадан активдүү болууга жакшы мүмкүнчүлүк болду. Белгилей кетсек, мындай иш-чара мындан ары да улантылат. Негизги максат аялдарды үй бүлөлүк милдеттерден ажыратуу эмес, тескерисинче өзүнө да убакыт бөлүп, ден соолугун чыңдап, коомдук жашоого активдүү аралашуусуна шарт түзүү. Алмаш Абдумиталипова, Манас Назаров, Аксы району.